Пайғамбарымыздың соның аябай жақсы хадисі бар. Бұл хадистен мындай деп айтады. Бұл Сахих Муслимде, Бухариде келеді. Ма юсибул муслима мин насабин. Мұсылман адам бір жұмыс қылып, үй бүле бағам деп, ата-енені қараймын деп, же өзін таза алып жүремін деп, бір чарчаса дейді. Чарчаса. Барыз ертеменен жұмысқа кетеміз, содаға, башқа жұмыстарға, кешінде бәрі чарчайсың. Бұл чарчау бар нәрсе. Бирок ошол чарчагандыгыбыз адал жака болсун да. Адал жака болсун. Валя васабин. Момун мусулман ооруп калса, валя хаммин, башына бир гам түшсө, бир кайгылуу окуя түшсө, же бир зыян көрсө, керек болсо бир кичинекей тикенек деле колуна же бутуна кирип кетип, ошол дагы бир аз оорутса дейт. Мына ошол нерселердин баарына момун мусулман сабырдуулук кылгандыктан, ошол нерселер менен Алла Таала бул адамдын күнөөсүн кечирет дейт. Болгону биздин ниетибиз туура болсун. Эртең менен турганда, жумушка барганда, бир ишти аткарганда мусулмандын баскан турганы сооп экен да. Эгер биз мындай карай турган болсок, ошол сооптон иштен эң бир өзгөчөлөнгөндүгү бул сабырдуулук сооп экен. Сабырдуулуктун дагы түрлөрү бар экен. Ар кандай түрлөрү болот. Ошондон пайгамбарыбыз дайыма бата кылганда ас'алука минал яқини ма тухаввину бихи алейна масаибад дуnya. Пайгамбарыбыздын дуасы бизге үйрөткөн, өзү кылган. Бул дүйнөдөгү ар кандай кыйынчылык, сыноолорду мага жеңил кыла турган Аллахым бекем сабырдуулук бергим, ал чыныгы якин, чыныгы ишеним, ыхлас менен болсун дейт. Бул дагы пайгамбарыбыздын дуасы. Бул дуаны да айтып жүргөн болсок, эч ким болбойбуз, Кудай буйрса. Демек, сабырдуулук. Көпчүлүгүбүз мына ошол нерсеге муктажбыз. Өзүбүзгө бир аз эсеп китеп берсек болот. Ойлонолу. Балки ушул жума кутбасынан кийин сабырдуулук деген тема болуптур. Пайгамбарыбыз ушунчалык нерселерди айтыптыр. Демек, мен сабырдуумунбу же сабырдуу эмесминби? Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берели. Эгер бир аз сабырыбыз аз болсо, сабырдуу болгондо үйрөнөлү. Сабырдуу болгон болсок, бул өтө сонун, андан да бекем сабырдуу бололу. Дегенде жакшы бир өзүбүзгө, балки бир күндүк, бир жумалык алдыбызга бир максатты коелу.